аял заты чындыгында абдан аярлуу мамилеге муктаж. Негизи мен айтар элем, биз айымдарды белгилүү бир 8 мартпы же энелер күнүндө эле эмес, ар дайым сыйлашыбыз керек. Анткени эркектер биз өзүбүзчө кээде өзүбүздү кыйын сезебиз, бирок айымдарсыз бул табиятта жашоону элестетүү деги эле мүмкүн эмес. Эгерде артыбызда кылчайып тарыхты карасак дагы, ушул дүйнөнү өзгөрткөн дагы мырзалар эле эмес, айымдар да болгон. Ошон үчүн баарыңыздарды, урматтуу айымдар, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, ушул кирип келген жаз майрамы 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөгүмдөн ушул жерде отурган жалпы мырзалардын атынан, өкмөт мүчөлөрүнүн атынан чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктаймын. Дайыма жакшылыкта көрүшөлүк. Уважаемые наши милые женщины, я искренне поздравляю всех от имени правительства, от всех мужчин, которые здесь сидят. Ошон үчүн оорубаңыздар, дайыма жакшылыкта көрүшөлүк. Садыр Жапаров Ташкенттен кийин Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга барат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Жапаровду бир топ өлкөлөрдүн лидерлери чакырганын 4 марттагы басма сөз жыйынында айткан. Жапаровдун Ташкентке сапары 11-12 мартка пландалган. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 27 февралда Бишкекке келгенде Жапаров менен жолуккан. Ал өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Борбордук жана Түштүк Азия, аймактык өз ара байланыш, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деген аталыштагы жогорку деңгээлде өтө турган эл аралык конференцияга жиберген чакыруусун берген. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаров февралда чет өлкөдөгү алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштаган. 2-3 мартта Казакстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жалил Атамбаевдин абалы оор. Бул тууралуу Гүлмайрам Абдыраева жеке Facebook баракчасына жазды. 3 март күнү ички иштер органдарынын мурунку кызматкери Жалил Атамбаев кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ага мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байууга айыпталууда. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Жалил Атамбаев ден соолугунун кескин начарлашына байланыштуу тез жардам кызматы чакырылган. Жеринде медициналык кароодон өткөн учурда анын кан басымы 190го 150, бирок УКМКнын кызматкерлери ооруканага жөнөтпөй коюшкан. Келтирилген зыяндын ордун төлөп берүүнү жана тергөө менен кызматташууну эске алуу менен Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жалил Атамбаевге карата кесилишүү чарасын үй камагына чыгаруу чечимин чыгарган. Жалил Атамбаевдин туугандарынын айтымында анын абалы оор экенин, ал азыр Бишкектеги шаардык ооруканалардын биринде. Атамбаевдин кан басымы 200г 150, өз убагында медициналык жардам көрсөтпөгөндүктөн инфарктка чейинки абалда экендигин билдирди деп жазды ал. Самат Курманкулов генерал-майор наамын алды. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловго милициянын генерал-майору наамы берилди. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кактус медиа редакциясына бул тууралуу анын жакындары кабарлашкан. Алардын айтымында кечээ 5 мартта мамлекет башчысы Садыр Жапаров ички иштер министрлигинин генерал-майору Самат Ажыгулович Курманкуловго кезектеги чинди берүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Эскерте кетсек, 2019 жылдын 7 августунда Алмазбек Атамбаевди суракка мажбурлап алып баруу үчүн анын Кой Таштагы үйүнө кыргыз армиясынын дээрлик жарымы барган. Экс-президенттин тарапташтары аларды таш менен уруп кууп жиберишкен. Ошондо Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловдун башына таш тийген. Ага 2 жолу операция жасалып, бирок комада калган. 12 августта Курманкулов Москвага дарыланууга жеткирилген. Эми ал өз алдынча сүйлөп баса баштады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Самат Курманкуловго эрдик медалин Москвадагы ооруканалардын биринде тапшырган. Баткен облусунун губернатору Өмүрбек Субаналиев контрабандага каршы күрөшө баштаса, өкмөттөн бут тосуулар башталыптыр. Бул жагынан так маалыматтар бар. Бекмат Масаидов аттуу өкмөттүн уюштуруу бөлүмүндөгү майда кадр интриганын дирижеру болууда. Албетте бул адамдын артында чоң фигуралар турушу мүмкүн. Эң башкысы Бекмат алысты көрө билбей, генерал Субаналиевди каралатып, өкүл баласын кызматка алып келип алганы боюнча урдуруп калп маалыматтарды таратканы кандай.
Андыгында тастыкталган жок. Кептин төркүнүнө келсек, Субаналиев контрабандага күрөшүү процессин баштаганда эки системанын өкүлдөрү кутум жасашып бүлүк сала башташкандай. Жаңы бийлик ыраттуу системага түшүү менен туура багыт бербесе аягы жакшы болбойт го. Баягы эле Икрам Илмиянов, Жеңиш Разаковдун схемасы иштей бериши керекпи? Береги Бекмат Масаидов Баткендин Кулунду айылынан болот. Ошол аймакта жашыруун кампалар 30га жакын заправкалардын ачылганы эмнеден кабар берет? Аз күндө кошумча маалымат беребиз. Булак Арба Кейж. Мени каза болду деген маалымат интернетте тарап жатат. Кудай сактасын, мен тирүүмүн дейт Москвада эмгектенип жүргөн мекендешибиз. Супер Кейджи порталына Уулкан Токторалиева аттуу Орусияда эмгектенип жүргөн мекендешибиз байланышка чыккан. Уулкан Токторалиеванын айтымында интернетте анын сүрөттөрү тарап, Москва шаарындагы ооруканалардын биринде каза болуп калганы айтылууда. Бул келин кара сулук экен. Туугандарын тааныган билгендер болсо, тапканга жардам бериңиздер деген аудио жазуулар мессенджерлерде тарап жатат. Менин түпкү тегим алайдан болот. Жалган маалыматты уккан тааныш билиштер. Туугандарыбызга чалып, ызы-чуу түшүп калдык. Ооба, ооруп калып дарыланып чыкканым чын, бирок азыр абалым жакшы. Өзүмдү абдан жакшы сезип турам. Мындай кабарды угуп алып жүрөгүм ооруду. Айылдагы туугандарым да угуп алып сарсана тартышты. Бир маалыматты тактап туруп, таратканды үйрөнсөк жакшы болмок, деди Токторалиева. Мындан сырткары мекендешибиз маалыматты ким кандай максатта тараткандыгын аныктай албаганын жана укук коргоо органдарына кайрылуу ниети жок экендигин кошумчалады. Баткенде 1,7 миллион сомдук контрабандалык жүк алынды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык жүк Тажикстандан алынып келе жаткан. Лейлик районунун Сай аймагында чек ара кызматкерлери тарабынан 31 жаштагы кыргыз жараны башкарган Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотуп, текшерүү жүргүзгөндө 3 тонна лимон табылган. Ал эми Чоктала аймагынан ушундай эле үлгүдөгү 4 жүк ташуучу унаа текшерилип, жалпы салмагы 11 тоннаны түзгөн лимон жана бадыраң табылган. Табылган товарлар Тажикстан өлкөсүнөн Кыргыз өлкөсүнө контрабандалык жол менен ташылып бара жатканы белгилүү болду. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык контрабандалык жүктөрдүн жалпы баасы 1,717 сомду түзөт деп айтылат маалыматта. Конституциянын жаңы долбоорунун автору менмин. Мындай пикирин Бакай Кашкарбаев Facebook баракчасы аркылуу түз эфирде билдирди. Эмне эле Конституциянын авторун издеп калдыңар? Автор маанилүү эмес, анын мазмуну маанилүү. Парламенттик башкаруу менен мамлекетти силер башламан кылдыңар. Автору ким экенин издеп жатсаңар, айтып коеюн. Менмин автору. Кыргыз эли автор. Ошончо кыйын экенсиңер Конституциялык кеңешмеге барып, оюңарды айтпайсыңарбы? Силердин максатыңар ал эмес, элдин башын айлантуу, деди Кашкарбаев. Бишкекте алдамчылык менен шектелген жаран кармалды. 2018 жылдын апрелинен 2019 жылдын февралына чейинки аралыктарда шектүү аял бизнес ачып берүүгө убада кылып, шаар тургундарынан $16,000 суммасындагы акча алган. Бирок кийин сөзүндө турбастан жашырынып жок болуп кеткен. Алданган жаран 2020 жылдын ноябрь айында милицияга кайрылып, бул факт 204 берени алдамчылык менен кылмыш жана жаза бирдиктүү реестрине катталган. Октябрь райондук милициясынын опер кызматы 1982 жылы төрөлгөн жаранды кармашты. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында аял 2 айга камакка алынды. Кармалган жарандын башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бардыгы аныкталган. Москва шаарында жайгашкан соода борборлордун биринде 4 жаштагы кыргыз бала эскалатордон кулап кетти. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык окуя 3 мартта орун алган. Анда 4 жаштагы бала чоңдордун коштоосусуз борборундагы эскалаторуна келип, эскалатордун кармагычынын сыртынан кармаган боюнча илинип чыгып, кийинки кабатка жеткенде кулап түшкөн. Ал эми жаш бала ар кандай жаракаттар менен медициналык мекемеге жеткирилген. Маалыматка таянсак, баланын апасы 25 жаштагы кыргыз жараны. Учурда бул окуяга байланыштуу текшерүү иштери жүрүп жатканы айтылат. Булак репортер. Кече 5 мартта Москва районундагы Беловодск айылынын 100 жаштан өткөн 2 апага, билим берүү тармагындагы 3 ардагерине жана аз камсыз болгон 2 үй бүлөдөгү айымдарга айыл өкмөт тарабынан гүлдесте, таттуулар, суусундук жана азык-түлүктөр, акчалай белектер берилди. Бул тууралуу айыл өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда белектер 8 март майрамга карата тапшырылды.
Кечээ айыл өкмөтүнүн башчысы Кубанычбек Эшалиевдин катышуусунда 7 айымдын үйлөрүнө барып 8 март майрамы менен куттуктадык. Айыл аймактын, райондун да жашы боюнча эң улуу айымдарыбыз 104 жаштагы Анна Капралова, 101 жаштагы Бадал Атабекованын жана аз камсыз болгон 2 үй бүлөнүн, билим берүүнүн 3 ардагеринин жашоо шарттары менен тааныштык. Аларга айыл өкмөтү тарабынан гүлдесте, таттуулар, суусундуктар, азык-түлүктөр жана акчалай белектер берилди деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кеч. Ооган кыргыздары Кабул шаарынан кыргыз бийлигине кайрылды. Оганстандык кыргыздар Кыргызстандын өкмөтүнө кайрылып, билим берүү, саламаттык сактоо, өңдөө, социалдык маселелерди чечүүгө жардам берүүнү суранышты. Бул тууралуу Кыргызстандын Оганстандагы элчилигинен кабарлашты. Кабул шаарына барган Памирлик кыргыздардын ханы Махмуд Ажы Памири билдиргендей, балдарды окутуу, оорукана салуу элдин көпчүлүгүнүн көксөгөн максаты. Анын айтымында 2020-жылдын соңунда Памирлик кыргыздардын өкүлдөрү Ооган бийлигине да ушул маселеде кайрылышкан. Жакында Ооган өкмөтү улуу жана кичи Памирдеги кыргыздарга 10 миллион афгани өлчөмүндөгү тамак-аш азыктарын, кийим-кечеден турган гуманитардык жардам жөнөткөн. Бул кыргыз сомуна эсептегенде 11 миллион сомго барабар. Кыргызстан Оганстандагы улуу жана кичи Памир кыргыздарына азык-түлүк, кийим-кече, дары-дармек буюмдарынан турган гуманитардык жардамдарды жыл сайын жеткирип турат. Кыргыз элчиси Мирослав Ниязов президент Ашраф Гани менен жолугуп, бул маселеде баарлашкан. Ооган бийлиги этникалык кыргыздарга Тышкы иштер министрлигинен бир жана улуттук элдешүү кеңешинен бир орун бөлүүгө убада берген. Памирлик кыргыздарга эл аралык Ага хан фонду жыл сайын $50,000 өлчөмүндөгү жардам берип келет. Кыргыз өкмөтү 50дөй үй бүлөнү алып келип, Ош жана Нарын облустарына жайгаштырган. Таласты 5 ай башкарды. Айбек Бусурманкулов кызматтан кетти. Айбек Бусурманкулов өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Бусурманкулов ээлеген ордунан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кеткен. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Эске салсак, Бусурманкулов Таласка жетекчи болуп 2020-жылдын октябрь айында 5-6 октябрдагы окуялардан кийин келген.